артта туруп эме кылып бербейт атат дейт. Ого чейин айдап жүрө беребиз дейт. Өзү уруксат. Садыр Нуркожоевич, сиз буларга деген машина подать этсиз го, бирок номерди подать этишиңиз керек экен. Себеби көчөнү бир эле аким без номер жүрөт экен бул жerdечи. Урматтуу элдер, көрүп алдыңар да, мына ушундай машина экен. Биз только жаңылыктардан көрдүк элек го. Так, эже, эми жакшы болду, мына тынчыраак жерге өтүп алганыңыз, тиги шумный жерденчи. Сиз сүйлөйм деп сизге очут келди эле. Келиңиз, эми өзүңүз жалпылап, көйгөй көп. Чын айтканда, баятан бери мисалы үчүн мусор төккөн жерди көрсөтөм дедиңиздер. Ал жерге эфир менен барып көргөнгө болбой калат. Деги эле айтканда, урматтуу мынау аппак бел үйдөн, алайдын бел үйдөнүндө отургандар, мынандай эжелерди көп сүйлөп атат эмес, ыйлагандын көзү жаман эмес, анча-мынча сөзүн угуп, эже. Мамиле кылып, анан качпай. Туртурчу, мына сурап коеюн. Жүрүшөт. Саламатсызбы? Бул машина акимдин эме, акимдин служебный машинасыбы? Неге без номер тайып жүрөсүңөр? Ана. Машинасы жаңы келген. Без номер тайып жүрөбүз. Бизден ушундай алайда бакыт. Эми корап, чуркап жетпейм мен мындай президент подарок эткен гүлүктөргө. Алай районундан ошо бизден шайланып кеткен биздин депутат балдарыбыз бар да. Мисалы, Саламатсыңарбы, муну азыр өзүңөр көрдүңөр. Акимдерге президент машина подарок этти эле. Жиптерди көрдүңөр, Мына Алай районуна келсем, без номер тайраңдап мына жердин акими президент подарок эткен машинаны без номер тайраңдап айдайт экен. Ал туурасында келип кууп келип аркасынан кармадык. Карасак, водитель качты. Азыр эми ушу туурасында акимдин өзүнөн сурап көрөлүчү, эмне себептен без номер айдап жүрөсүңөр? Силерге президент жип подарок эткен аз келген себебим силерге номер дагы подарок этиш керекпи? Мына ушул суроону берип көрөлү, жүрүңүздөр. Анан мына жерде элдер аябай наразылар көп экен. Бул жерде аким, анан эки зам акимдер бар экен. Аябай начар наразычылыктар көп экен. Себеп формуласы мындай экен. Бул аким жаңы келиптир. Булар 10 жылдан ашык иштейт экен. Булар экөө бунун жаңы келгенден пайдаланып, баягы эски келген, баягы старший аусындар бар го, жаңы келгенди жумшагандай эле кылып движениени ушундай. Ушунун айынан көптөгөн наразылыктар бар экен. Ал туурасында бир отдельно материал жасайбыз. Жүрүңүздөр. Саламатсызбы? Аким өзүндөбү? Каяка чыгып кетти эле? Азыр кабинетте жокпу? Акимсизби? Жакшы болду. Ал сете оңдошу керек. Эмне? Тарс бир жерден жарыктан. Хорошо. Хорошо. Саламатсызбы? Сизге бир эле суроо. Кече жакында мына президент сизге жип подарок этти эле, машина. Но алайда тайраңдап без номер айдайт экен. Эмне себептен сизге номер тиешеси жокпу же ушундай айдайт деген суроо эме мүмкүнчүлүк берилгенде? Бул боюнча Кыска эле суроо. эме өкмөттүн токтому чыгат. Өкмөттүн токтому чыкса баарыбызга өзүнүн эски мурунку номер машинабыз менен кетти деген номерлерчи. Ошол номерлерди кайра бизге кайгарып берет. Ал номер бергичекте сиз машинаны айдап турушуңузга укугуңуз барбы же кандай? Ичинде тех талондор бар да. Жок, без номер айдай бересизби ошондо? Тех талон бар, айдаган болот. Тех талондор бар, различный документтер бар. Демек, сиз как аким катары президент берген машинаны без номер азыр сиз өкмөт токтом чыгарып бергичекте айдап тура бересиз. Ичинде ошо различный документтердин баары бар. Транзитный номерлери бар. Кыскасы нарушение эмес. Бизге ошондой берген азыр. Демек сизге машинаны президент подарок этти, номерди
премьер-министр бадар этиш керек ошондой жасап бериш керек. Ошону күтүп атасыздар. Буга чейин служебный машинелерди айдап жүргөнбүз да. Ошол служебный машина менен биздин номерлер ошол жака кетти. Азыр өкмөттөн токтом чыгат деп бизде управдилование айткан, биз машинени өткөзүп бердик. Ошол номерлерди кайра бизге ыйгарат. Мен сизге тактоо беретін атайын суроо берип атам. Номер такы жакта бул машинаны айдап турганга болобу, болбойбу? Мына ушул эле эң негизги жер. Бүт эле Кыргызстан боюнча эле аким бар айдап жүрөбүз. Башка эмне бар? Без номер айдап эле жүрөсүз. Башка машина жок болсо эмнени айдайсыз? Болду, ушул эле суроо. Башка Болду, башка суроо жок. Анан мына сиздин эки замдарыңыз боюнча аябай көп наразычылыктар көп болуп атат да. Азыр эле бир эфирден көрүп койсоңуз болот. Аким жаңы келген үчүн эки зам көптөн бери иштеп, буларга табылбай эле калды дейт да. Ушу эки зам кетсе дейт, аким жакшы иштеп калат эле деген үмүтүбүз бар дейт да. Буга кандай дейсиз? Эки замды ордун кетирүү боюнча. Эки замдын эми өзүнүн кетире аласызбы сиз? процедурасы бар. Жок, эми ошол сунуш бере аласызбы? Эми аким если захочет, эки замды кетире алат. Аракет кылса. Жок, иштеп алайбыз. Эми ошон үчүн дагы суроо. Бул эки замыңыз жакшы эле иштеп атабы? Сизге канааттандырат, сизге жагат. Берген тиги милдеттерин аткарып жатат. Сизге канааттандырат. Кемчиликтер да бар. Ал боюнча замечание алган жерлер да бар. Демек элдер адашып турганда кеп, мына экөөндө эле болуп атат, мынау бул жаштык кылып атат деп атпадыбы? Мен мына жол бергениңизге байланыштуу мына үчөө теңде бир экен деген ойдо калдым. Эми балким эл билип аткандыр, ал туурасында фактылар болсо, экөөнү тазаланга даярмын десеңиз, сиз ошондо чындап президент койгон адам аким болот деңиз. Ылдыйдагы мафияга байлана бербесиңиз керек. Эгерде ошондо бул экөө тең эле канча отурат билесиз да? Фактылар болсо, бирөөсүнүн байкеси каякта чучук берип, элдерге шыйлап, чоңдорду каяктан тосуп алат. Апкесин чара колдонуп беребиз. Мына эч кандай маселе жок. Мына эми мына ажырады жана элдин көмөлү бар го. Мен кайра мына бириктирип коеюн үчөөнүчү. Элдер айтып атат. Бул жаңы келген дейт. Мына экөө дейт. Эки замыңызды. Ушудан пайдаланып, бул байкуш дейт. Көп көчөлөрдү үйрөнгүчөктө бул экөө жайлап атат дейт да. Азыр суроону берсем, факт болсо, Мирлан. Экөөнү жокотконго даярсыз. Проблема жок. Факты болсо, ал эмес кайсы структуранын жетекчиси болсун, факт болсо, чара колдонобуз. Эч кандай маселе болбойт анда. Эки суроомо жооп алдым. Сизге чоң рахмат. Так, биз азыр республиканский ГАИнин алдында турабыз. Азыр кирип сурайлычы гана. Жана аким айтпады беле биз без номер айдай беребиз деп. Ошол туурабы, туура эмеспи? Ошону сурап коелучу. Бул на республиканский ГАИ. Саламатсызбы, Канатбек Алпышевич? Салам алейкум. Канатбек, мен сизге бир суроо жаралып атат да. Сиз ким жөнүндө экенин билбей эле, жөн эле мыйзамды карап туура жооп берип койсоңуз болот. Автоунааны мамлекеттик номери жок айдаганга уруксат эмеспи? Жок, андай биздин азыркы жаңы мыйзамдарга 8 марттан баштап өзгөртүү киргизген, үчүнө кирип иштеп атабыз. Ошонун негизинде без номер айдаган боюнча 182 берененин 4-бөлүмүндө көрсөтүлгөн. Даана так ал жерде 15.000 штраф салынат. Айыппул салынат 15.000 сом. Жолго эч качан без номер машина айдап жүрүүгө мүмкүн эмес. Эгерде президент автоунааларды акимдерге подарок этсе, аны президент подарок этти деп айдап жүргөнгө укугу барбы? Жок, эми мыйзам бар жокко бирдей эле. Анан эми аны, конечно, ал бергенден кийин аны өздөрү законго таянып бүт баары номерлерин алып тагып албай деш керек. Эгерде ошо бергенден ошо жеткенге чейин боло турган болсо, анда болот. Эгерде өзүнүн жерине жеткенден кийин ошол жерде өздөрүнүн унаалары бар, ар бир жерлерде ошо унаалардан номерлерди алып, анан кийин тагып албай деш керек. Демек бул нарушение деп сиз эсептейсиз да? Нарушение. Сиздин ээлеген кызматыңыз кандай? Мен ушу жол коопсуздук кыймылынын башкы башкармалыгынын начальнигинин орун басары болом мына. Башкармалык орун басары. Урматтуу элдер, силерге жөнөкөй адамдан эмес, акимдерди сыйлап биз көчөдөгү ГАИден эмес, мына целый республикадан ушундай маалымат алып коеюн дедим эле. Канатбек Алпышевич, сизге чоң рахмат, Эгерде ушундай фактыны мен кандайдыр деңгээлде видео материалдар аркылуу жөнөтсөм, штраф кылып чара көрөбүз. Чара көрдүңүзбү? Анан жана ошол аким айтып атат, биз бардыгыбыз без номер азыр айдап атабыз деген жери дагы бар. Ал жөнүндө объяснить алып служебный расследование жүргүзгөнгө силерге толук мүмкүнчүлүк бар, Ошол жөнүндө эми аны мыйзам чегинде карап беребиз. Рахмат.